Бир болот мындай. Мен ешкимди сөккөн жокмун. Ешкимди урган жокмун. Ешкимди малын тартып алган жокмун. Ешкимге зыян жеткирген жокмун. Ешкимге жамандык каалаган жокмун. Бул да кандайдыр бир деңгээлде жакшы. Бирок сиз бир пайда жеткирдиңизби? Бирөө урганды кечирдиңизби? Сиз тамак ешкимге бербей мисалы, бирөөнүн малын тартып алган жоксуз. Бирок бирөөгө мал бердиңизби? Бир садака кылдыңызбы? Бирөөгө зыян жеткирген жоксуз, бирок бирөөнүн зыянына чыдадыңызбы? Ушундан уламаларыбыз, аалымдарыбыз айтат, кулк мүнөз деген башкаларга зыян жеткирбөө эмес, тескерисинче башкалардын зыянына чыдоо дейт. Бирөө сизге ошо зыян жеткирсе, ошону көтөрө билип, ошого чыдап, сабыр кылып, кечирип коюу ушул кулк мүнөз дейт. Башкаларга сизден зыян жеткирбештик, ал сиздин адамгерчилигиңиз ал. Зыян жеткирүүдө айванчылык башталат. Бир алым айткан экен, айванчылык качан бүтөт, адамгерчилик качан башталат? Сиз өзүңүздү эле ойлоп, үй бүлөңүздү эле ойлогон, өзүнүн эле пайдасын ойлоп, мага зыян жетпесин, мага пайда болсун деген, бул айванчылык экен. Менен башкаларга пайда жетсин, менен башкаларга зыян жетпесин деген, бул инсанчылык экен. Адамгерчилик ушул жерден башталат экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Кур'ан түшө электе. Меккеде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жашап турганда бутпарастыктарды көрүп, ошо Алла Таалага сыйынын таштап коюп, таштарга сыйынгандарды көрүп, жүрөгү ренжип, кыжалат болуп, Хира үңкүрүнө чыгып кетет эле. Нур тоосуна чыгып, ошол жерде барып ибадат кылып, этикаф кылып, зикир кылып, Алла менен байланышып, миллати Ибрахимде өзүнүн убакыттарын өткөрөт эле. Ошо күндөрдө Хадиче энебиз азыгын берип даярдап жиберип турат эле. Азыгы түгөнгөндөн кийин түшөт эле, кайра Меккеден ошо Хира үңкүрүнө чыгып турат эле. Күндөрдүн биринде Жабраил периште келди, вахий алып түштү, Кур'андын биринчи аяты Икра сүрөсү түштү. Пайгамбарыбыз эми периште көргөн эмес эле ага чейин. Алланын вахийси келген эмес эле ага чейин. Өтө сүрдөнүп, коркуп, ва хашиту ала нафси, мен жаным чыгып кетеби деп ойлоп корктум дейт. Баягы Хадиче энебизге келип эле заммилуни, адам коркуп калганда үшүп калат экен, түктөрү тик тура калат экен. Мен ушу чадырга ороп кой, ушу одеялага ороп кой дегенде, эмне үчүн коркуп атат өзүнөн, жаным чыгып кетеби деп. Ошондо Хадиче энебиз акылдуу, эстүү энебиз пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүп, калла ла юхзика Аллаху абада, ла юхзинака Аллаху абада бир риваятта. Сизди Алла эч качан таштабайт, кор кылбайт. Сизди Алла субханаху ва таала кыжалат кылбайт. Сиз эч кыжалат болбоңуз. Эмнеге? Иннака тасил рахим. Сиз туганчылык менен өтө бекем кармаган адамсыз. Туганчылык менен экөө бекем кармаган адамсыз. Ва таксибул маъдум. Колунда эчтеке жок адамдарга кесип кылып таап берип, жетим жесирлерди караган адамсыз сиз. Кембагалдарды карап ошолорго кам көргөн адамсыз. Ва тахмилу кал, инвалидтер колунан таптакыр жумуш келбеген адамдын жоопкерчилигин көтөрүп алган адамсыз. Ва тaqri'u dayf, мейман дос, келген коноктордун бардыгын сыйлап, жалгыз тамак жебеген адамсыз сиз. Жалгыз тамак жеген адам эмессиз сиз. Дайыма ушундай кылып, ва ту'ину ала наваибил хак, бирөөнүн башына мусибат түшсө, кайгы түшсө, ага кол чапкан, ага күлгөн адам эмессиз. Тескерисинче ошого жардам берген адамсыз. Bunday sıpattуу адамдарга, bunday касиеттүү адамдарга Алла Таалам эч качан кордук бербейт, эч качан кыжалат болбоң деп Хадиче энебиз көтөрүп атпайбы пайгамбар? Ушул sıпаттар, мен сиздерге азыр айткан sıпаттар пайгамбарчылыкка чейин пайгамбарыбыздагы адамгерчиликтүү sıпаттар эле. Ушул жерде Хадиче энебиз бир дагы айткан жок. Сиз ибадат кыласыз, сажда кыласыз, зикир кыласыз, этикафта отурасыз, намаз окусуз жана башка деп бирөөнү дагы өзүнө тиешелүү ибадатты зикир кылган жок. Тескерисинче өзүнүн пайдадан өзүнү үчүн эмес, башкалар үчүн пайда жеткиргендерди айтты дейт. Демек кимдин пайда башкаларга жетип турса, Кудай кааласа Алла субханаху ва тааланы эч качан бу дүйнөдө бактысыз таштабайт туугандар.